өз Кыргызстаныбызда жүрүп, эмне кыргыздар башка улуттардын атын атагандан коркуп калган, чочуп калган заманга жетип калганбызбы я? Мисалы өткөндө ГУБД Бишкека мени дуңгандардан кечирим суратышты. Жалпы дуңган элинен. Эмне болуп дебейсиңерби? Ошонун алдында бир эки күн мурда бир видео чыккан. Аерден бир 3 дуңган бала бир кыргыздын Жомарт деген кыргыз баланын малын алдап кетти 1,5 миллион сомго. Анан баягы ошо криминальный видео чыгарып, ошо жерде мен минтеле сүйлөгөм, мына өзүңөр угуп туруңар эми. Муну азыр аябай текшерип атат сөздү, мына. Минтип айткам. Эй, дунгане, ребята, деп атам. Амир, Шамил, Мухаммед, ублюдки деп атам. Дружественный тон турат берди. Жалпы элге айткан жокмун. Жалпы элге айтылган жок. Жалпы дуңгандарда жокмун. 3 баланын атын айтып атам. Ублюдки деп атам. Товарищеский тон деле мындай. Мен андан жаман жокур падла деп сүйлөп атпайм кыргыздарга, тиги машегиктерге. Ошондой сүйлөп келип туранан тиги Жомарттын атын айткан жокмун. Эмне сен Кыргызстан алып кетипсиңер деген жокмун малын. Жомарт деп эле койдум. Ал видео бар азыр. Ошо экспертиза меточат. Анан ошол видео чап чармашты да булар. Дуңган элине алып барып мен УДга алып барып дуңган элинен кесип сурашты. Тиги ошол именно тиги видеону удалить этип туруп, дуңган элинен кесип сурап туруп мен билип кошту ошол видеону. Эми ушундай кандай бул эмне болгон заман келдик. Башка улуттардан ушу коркуп, чочуп жүрүп өтөбүзбү? Ансыз эми тиги 14 жылы Facebook'tan өздөрү кашын тийишкенен ошо телебурлар менен орустар менен айтышып кетип, орустарды жеңип койгом Facebook'tan. Анан ал кийинки статьяларыма кошуп отуруп ошол анча мен кесилип барып келгем. 5 жыл турмага отуруп келдим. Эмне ошентип өз жеринде жүрүп мен мисалы орустар үчүн ладно унчукпай отуруп келдим. Ичимден тынып тим болдум. Ичимден тынып тим болдум. Мен башка улуттардын атагандан коркосузбу? Атын атагандан коркосузбу? Жагандай, жала дуңган экен калыппын. Мен аерден жалпы элге телесизген жокмун да туурабы? Болгон 3 машегин айтып атам. Кайтарып койгула деп. Эми мен айткан сөзүмдө берде эч кандай эме жок туурабы? Эч кандай коркунучтуу эчтеке жок. Анан булар экспертиза салып атат эми. Экспертиза салып, билесиз экспертизаны жыйынтык чыгарат. В общем, берден жана мен комментарийме миңдеп жасашпай жанагы тиги депутат сөйлөп койсо, кстати, депутаты, ошо депутат ошону сөөрүнөн көрө ошо сүйлөгөн депутат мыйзам кабыл албайсың, мыйзам инициатива жасабайсың, законопроект жасабайсыңбы? Мошенниктерди тыйыш керек мындай деп. Анан тиги министрликтин замын коколобой. Ал болсо иштеген түр көрсөтүп, мени болсо эптеп эле ал куруума калдырбай эле катат. Мен документ текшердик, конечно. УДга алып барышты андан мурун. Меники жана печат бар, Минюст бар. А Минюст эмне уруксат берет мага? Правозащитный организация уруксат берип, печат берип, устав берип, баарын текшерип, андан эчте кынтыктап алган жок. Эми ошо кынтык эле ошол дуңган деп сүйлөп койдум деп эле. Ошону изилдеп атышат да. Анан ошол өздөрү ошо мыйзам жасашпайт, өздөрү иштей алышпайт. Менин комментарийме миңдеп жазып атасыздар мына. Эл журт жалпы мен көрдүм комментарийимди окуп. Жана ошол депутаттын сүйлөгөн видеосу менин жөнүндө. Эффект индекс доверия элдики мотуйка жогорку деген мааниде айтты эле. Комментарий миңдеп жазып атышат, мен болуп атышат. Милиция иштебесе ошол. Милиция иштеген жок, иштегенге аракет кылып атат. Мыйзамдар ошондой. Ошол сүйлөп аткан депутаттар өздөрү ошондой мошенниктерге жумшак мыйзам чыгарып коюшкан. Чыгарсын анда катуу мыйзам. Ал эми мен мындан 100 жыл мурда чоң атам мотиватор ошол эле тиги 16 жылкы көтөрүштүн башында турган. Кармалып, камалып, Сибирге алып барып келген. Бар ген роль ойнойт экен да. Мен деле келип ошо намыс менен жүрөм, тиги намысты бербейин, сактайын деп эле тиги ошо 5-6 жыл мурун тиги орустар менен айтышып кетип эле камалып келдим аяка барчы. Унчукпай ызам ичимде калды. Ладно. Эл колдогон жоксуңар. Эми эмне азырда келип эле эмне тиги ошо дуңганда сүйлөп койгон үчүн эмне да будамайлап мени камап жок кылып атышабы. Анда болсо баары бир анда. Мен эми түшүндүм о, Кыргызстандан кетип аткан элдерди түшүндүм, жаштарды. Анткени өз мекениңде жүрүп корсуң. Сүйлөй албайсың. Анан келет да ошо Америкалап, Россиялап, Европалап.
ошол туугандар эси жок. Бирок мен ишмердин уларына берет, мошенниктерди чыгара берем. Анткени Минюс уруксат берген. Минюс уруксат турат, печат турат. Башка унча албайт. Анда уруксат бербей койт беле башында. Жарабайт деп. Уставын жаратпай салбайт беле. Алар ким койду? Эси камалып кетсем, өзүңөр билесиңер аны, ошол жана коммент жасап аткандар ошол жана өздөрүнүн өздөрү коркуп эле бир чочуп үркүп эле, суйтка түшүнбөй эле тиги. Конкурент болот ам ЖМКга. А болуп атсам керек, элдин баары айтып атат, о, Жаң Сматуев баарын жеңип койду деп. Депутаттар конкурент болот. Конкурент болот атсам керек да. Алардын мээси жетпей турган нерсе менин мээм жетип атат, айтып атам. Мошенник, он явный мошенник, аферист. Камалыш керек, отуруш керек. А болсо бирөөлөрдүн миллиондорун жеп алып, сыздатып коюп, беркилер баягы ыйлап атат, ыйлактап атышат. Отурушат. А тиги дарактап жүрөт. Биздин мыйзамдар жумшактарына таянып алат. Ошол ушул себеп менен мен оозумду басса, жакка камап салса, анда жыйынтыкты өзүңөр чыгыра, эл журт.